Кочкор Атадагы стадионго талапкер менен жолукканы Ноокин району менен Таш көмөр Майлы Суу шаарынын тургундары чогулду. Алардын бир тобу Жапаровго жеке кайрылууларын айтууга келишкен. Шамал сайдан келдик ушу. Элдин көйгөйүн угабы ушу деп. Мына угулбаган Шамал сай Таш көмүрдө укпагандар көп биздин эмебизде. Коррупция деген ошо ушекте деле бар. Ушуларды оңосун каглайт. Ошон үчүн келдим мен ушу. Өзүмүн мен проблемамды жазып, хат аркылуу тапшырдым. Ушуну чындыкты, акыйкатты чечип берет деп үмүт кыламын. Мунайчылардын мекени Кочкор Атанын тургундары талапкерге ишеним артып, келечекте ак кызмат кылуусуна үмүт байлашат. Эл алдына чыккан Садыр Жапаров аймактын көйгөйлөрүн жакындан билерин айтып, артыкчылыктуу багыттар катары аймактарды өнүктүрүүнү атады. Аймакта мунай жана газ чыкканы менен район борборуна алигиче газ алып келинген эмес. Кочкор Ата шаарчасынан Жалал-Абад шаарына чейин газ түтүктөр өткөнү менен Ноокенге газ бөлүнүп бериле элек. Масы айылында жер участоктары боюнча тийиштүү документтер даярдалып, трансформацияга берилсе да, ушул күнгө чейин бул маселе чечилбей келет. Ноокен жана Базар Коргон райондоруна 45 000 гектарга чейинки жер аянтын сугат жерге айландырып, ал жерлерден таза азык-түлүктөр өндүрсөк болот, азык-түлүктөрдү. Кочкор Ата шаарынын инфраструктурасына көңүл бурулуп, элдин күнүмдүк тиричилигине ыңгайлуу шарттарды түзөлү. Садыр Жапаровдун эл менен жолугушуулары эркин болуп, талапкерден көрө элге көбүрөөк микрофон берилип жатат. Бизде ошо сен программаны жагып атат. Сени көрөкүнү жагып атат бизге. Ошон үчүн сени деп атабыз. Күнүгө намазыбыз деп, дуа патиха кылып атабыз. Allah'ım sizlerine kollasın, sizlerine karışıp ondan hiç kaçan olmasın balam. İşinizde iyilik. Alga. Бұл баланы біз қолдаймыз да. Себебі азыр біз қырғыз елі өте башыдан көп қиыншылықтар өтті. Көп президенттерге, көп депутаттарға ишендік. Эми аларга біз ишенбейбиз. Бизге бир гана Садыр Жапаров болсо, hamma Qirg'izistonda ellari, Qirg'izistonda odamlarimiz, kelajakdagi yaxshi farzandlarimiz, nevaralarimiz hammasi kelajagi yaxshi bo'lsin deb shu bolani qo'llaymiz. 30 жылдан beri bir gana toptun, je bolboso bir jeke adamdardын кызыкчылыгы үчүн иштеп келген мамлекеттик башкаруу системасын 10 январдан баштап талкалаганы турабыз. Бүгүнкү 21-кылымдын талабына ылайык жеке bir адамдын кызыкчылыгы үчүн же bir топтун кызыкчылыгы үчүн эмес, бүтүндөй мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жана ушу сиздердин жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзамды кабыл алабыз деп турабыз. Мына ошого активдүү катышып бериңиздер. Район акимдерин ротациялоо жолу менен жумушка тартуу трайбализмди жоюп, элдин ынтымагын ого бетер бекемдерин айткан Жапаров бул демилгени президент болуп шайланып калса ишке ашырарын айтты. Ал үчүн талапкерге элдин колдоосу жана өлкөдөгү стабилдүүлүк башкорунда.